Чолпон Ата шаарынын тургуну Сыртбай Ата президенттин чыгарган жарлыгын колдойт. Себеби жергиликтүү тургундар ысык көлдүн жээгине ээн эркин кире алышчу эмес. Көлдүн жээги көбүнчө темир же дуалдар менен тосулган. Ошондой болбош үчүн көлдүн жээги доступный болуп да. Мисалы үчүн мен бошондо турам, мага коноктор келет, чет мамлекеттерден келишет. Мен ошолорду свободно көл жээгине апарып түшүрүп, ойнотуп алдырып кетишим керек да. Мен ошо көлүм менен сыймыктанам, ошону көрсөтүшүм керек. Көл жээги баары жакшынакай болуп турганын мен каалайт элем. Ошондой бул алган токтомду мен колдоймун, жактаймын, абдан туура учурунда кабыл алган деп эсептейм. Мындан ары ысык көлдүн жээгине тосмо орнотуу тыюу салынат. Менчиктүүрүнө карабастан санаторийлердин, пансионаттардын, эс алуу үйлөрүнүн, коттедждин жетекчилери биодааратканалар менен жабдууга милдеттендирилет. Бул боюнча атайын түшүндүрүү иштери жүрүүдө. Президенттин жарлыгынын негизинде бул маселе боюнча толук кандуу иштер алып барылып, эң биринчи коопсуздук маселеси, экология, санитардык жактан нормалардын аткарылышы бардыгы көзөмөлгө алынып иш алып барылмакчы. Ысык көлдүн жээгине тосмо куруп алган пансионаттар боюнча жыйын өткөрүлдү. Анда президент Садыр Жапаровдун Ысык көл облусунун калктуу конуштарынын тургундарынын пляж аймактарына кирүү укугун камсыз кылуу жөнүндө жарлык түшүндүрүлдү. Негизги максат жарандардын көл жээгиндеги пляждарга эч кандай тоскоолдуксуз кирип чыгышына шарт түзүү. Пансионаттардын көл жээгине чейин куруп алган тосмолорун алып салуу экенин билдирди. Комиссия түзүлүп, жеринен барып, изилдеп, кайсы пансионаттар тозулган, кайсы жакта ачабыз, кайсы жактарды массив кылып ачуу боюнча, жана ошондой эле ошо муниципалдык пляждарды ижарачылардын келишимдерин кайрадан карап чыгуу боюнча, указга ылайыкташтыруу боюнча, андан сырткары ошол муниципалдык пляждарды ар бир айыл аймакта муниципалдык пляждарды ошол жеке пансионаттардагы пляждардан кем эмес кылып жабдуу жана санитардык эрежелерине жооп бере тургандай кылып, өзгөчө кырдаалдын эрежелерине жооп бере тургандай кылып, жабдуу боюнча иштерди алып баруу боюнча тапшырмалар берилди. Бул боюнча жергиликтүү тургундар тарабынан кайчы пикир айтылууда. Алар эс алуу жайларындагы тосмолор алынган соң, андагы эс алуучулардын коопсуздугу, тазалык маселелери жараларына тынчсызданышууда. Анан эми бүгүн ушу пансионаттар бүт көлдөрдү частный болобу, государственный болобу, ушу көлдүн жээктерин тозуп алганы бул негизи эгерде жалпы жонунан алганда талаш нерсе. Себеби такыр алып салса малдын, айылдардын айыл өкмөттө жашаган элдердин малдарын баары көл жээгин кыдырат. Анан алар барып алып аякы көлдүн жээгиндеги кумдарды, пляждарды бүт ушундай бир кичине эме кылат да. Аренданы айыл өкмөттөрү ошол пансионаттын ээсине эле берип койсо, менденче эч кандай арендатор, эч бир арендатор ошол пансионаттын ээси кармап турган жердегидей паркопляжный зонаны жасай албайт. Ысык көл облусунда 211 ири жана 600 кичи эс алуу жайлары бар. Алардын 90% жеке менчик. Жазгүл Саатаева, Айбек Жумашев, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Ысык көл облусу.